24-жылдын 10 май номер 84-жылы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизди. Пенсияны чектөө жана төлөө, камсыздандыруу мүчөлүү акыларды жаңы тарифтерин кийирди. Эми 1-июлдан тартып кайсыл категориядагы пенсиялар көбөйдү. Биринчи неполный стаж деп коебуз. Мисалы үчүн пенсия курагына жетип, аял эркектер, бирок эмгек стажы эркектер үчүн 25 жыл, аялдар үчүн 20 жыл. Ошол стажы жетпеген шартта эмгек стаж, неполный стаж деп коет. Стажына жараша пенсия чектеп жүрчүбүз. Ошолорду көбөйттүк. Пенсия 3 бөлүктөн турат. Базовый, биринчи бөлүк, экинчи бөлүк. Базовый бөлүгүбүз ошол стажына жараша бөлүнчү. Мисалы үчүн 3170 базовый часть пенсия. Тиги 25 жыл болсо, ошону 25 жылга бөлүп, анан средний чыгат. Средний 1 жыл, 2 жыл болсо, ошол мисалы үчүн 100 сом, 200 сом берилчү. Ошонун негизинде неполный стаж деп пенсия чыгарып берчүбүз. Ошол бөлүк көбөйдү. Базовый часть пенсияны толук төлөө 3170 толук төлөп, 1-июлдан баштап толук төлөп атабыз. Андан сырткары жанагы 3-группа инвалидтер. 3-группа инвалидтер бул эски мыйзам боюнча камсыздандыруу бөлүгү 50% төлөнчү. 1-июлдан тартып ошо 100% төлөнмөй болду. Перерасчет жасап, элдерге толугу менен төлөп бердик. Неполный стаж бизде 63 пенсионер бар экен. 63-ün перерасчет жасадык, көбөйттүк. Инвалид боюнча 184. Ошондо 247 пенсионердин пенсиясын эсеп. Ошол 247 кишинин пенсиясы 1 582 миңге көбөйдү. Же болбосо средний пенсия 6400 сомго көбөйдү.